26 bölüm. Жүйүт падышасы Жошия уулу Жаякимдин патшачылыгынын башталышында Теңирден мындай сөз болду. Теңир мындай дейт: Теңир үйүнүн короосунда туруп алып, Жүйүт аймагынын шаарларынан Теңир үйүндө таазим кылууга келгендердин баардыгына айт деп, мен сага буйруган баягы сөздөрдүн баарын айт. Бир да сөздү кемитпе. Балким алар угушар, ар бири өзүнүн жаман жолунан бурулар. Ошондо мен алардын жаман иштери үчүн аламат каптатам деген оюмдан кайтам. Ошон үчүн аларга айт. Теңир мындай дейт: эгерде силер мен берген мыйзам боюнча жүргүңөр келбесе, менин тилимди албай турган болсоңор, мен силерге таң заардан жиберген, менин кулдарымдын, пайгамбарларымдын сөздөрүнө кулак салбай турган болсоңор, аларды силер укпай жатасыңар. Анда мен Шилону кандай кылсам, бул үйдү ошондой кылам. Бул шаарды болсо жердеги баардык элдерге маскара кылдырам. Жеремия бул сөздөрдү Теңир үйүндө айтып жатканда, ыйык кызмат кылуучулар, пайгамбарлар жана бүтел угуп турушту. Жеремия Теңирдин ага бүтелге айт деп буйруган сөздөрүнүн баардыгын айтып бүткөндө, ыйык кызмат кылуучулар, пайгамбарлар жана бүтел аны кармап алып: сен өлүшүң керек. Эмне үчүн сен Теңирдин атынан пайгамбарчылык кылып, бул үй Шилодой болот, бул шаар кыйрабен калат деп айтып жатасың дешти. Бүтел Жеремияга каршы Теңир үйүнө чогулду. Бул тууралуу Жүйүт төрөлөрү угушканда, алар падыша үйүнөн чыгып, Теңир үйүнө келип, Теңир үйүнүн жаңы дарбазасынын алдында отурушту. Ошондо ыйык кызмат кылуучулар менен пайгамбарлар төрөлөргө жана бүтелге: бул адам өлүм жазасына тартылсын, анткени анын бул шаарга каршы пайгамбарчылык кылганын өз кулагыңар менен уктуңар дешти. Ошондо Жеремия бүт төрөлөргө жана бүтелге мындай деди: бул үй жөнүндө жана бул шаар жөнүндө силер уккан сөздөрдү пайгамбарчылык кылып айт деп мени Теңир жиберди. Ошондуктан өз жолуңарды жана кылган иштериңерди оңдогула. Кудай Теңириңердин үнүн уккула. Ошондо Теңир силерге айткан алааматын токтотот. Мен болсо мына, силердин колуңардамын. Көзүңөргө эмне жакшы, эмне адилеттүү көрүнсө, мага ошону кылгыла. Бирок билип койгула, эгерде силер мени өлтүрсөңөр, анда жазыксыз канды өзүңөрдүн мойнуңарга жана бул шаардын, анын тургундарынын мойнуна жүктөп аласыңар. Анткени ушул сөздөрдүн баардыгын силердин кулагыңарга айтыш үчүн чындыгында мени Теңир жиберди. Ошондо төрөлөр жана бүтел ыйык кызмат кылуучулар менен пайгамбарларга: бул адамды өлүм жазасына тартканга болбойт, анткени ал бизге Кудай Теңирибиздин атынан сүйлөдү дешти. Ошондой эле бул жердин аксакалдарынын кээ бирөөлөрү ордунан туруп, жыйналган бүтелге кайрылып мындай дешти: Жүйүт падышасы Хискиянын тушунда Морейшилик Михей пайгамбарчылык кылып, бүт Жүйүт элине Себайот Теңир мындай дейт: Сивон талаа айдалгандай айдалат, Иерусалим үйүлгөн урандык айланат, бул үй турган тоо токойлуу дөңсөөгө айланат деген. Ошон үчүн аны Жүйүт падышасы Хиския менен бүт Жүйүт эли өлтүрдү беле? Хиския Теңирден корккон жок беле? Теңирге жалынган жок беле? Ошондо Теңир аларга айткан алааматын токтоткон. Биз болсо өз жаныбызга зор кыянаттык кылганы жатабыз. Ошондой эле Кирият Жеримдик Шемаянын уулу Ури деген адам да Теңирдин атынан пайгамбарчылык кылган. Ал бул шаарга жана бул жерге каршы пайгамбарчылык кылып, так эле Жеремия айткан сөздөрдү айткан. Анын сөздөрүн Жаяким падыша төрөлөрү, мырзалары менен укканда, ал аны өлтүргүсү келген. Бул кабарды уккан Ури коркуп Мисирге качып кеткен. Бирок Жаяким падыша Мисирге да кишилерин жиберген. Акбар уулу Элнатанды жана ага кошуп башка кишилерди жиберген. Алар Уриди Мисирден алып чыгып, Жаяким падышага алып келишкен. Ал аны кылычта өлтүрүп, анын сөөгүн карапайым элдин көрүстөнүнө ыргытып жиберген. Бирок Сапан уулу Акикамдын колу Жеремия тарапта болуп, аны элдин колуна өлтүргөнгө берген жок.